Кыргызстандын тарыхында бул күндөргө чейин мугалимдин ой пикирин, көз карашын атайын чагылдырып, анын ийгилигин даңазалаган бир дагы түстүү журнал негизделген эмес. Педагогдордун чөйрөсү мындай басылмага көптөн бери муктаж экендигин талдоолор көрсөттү. Ушул ойлордон улам билим берүү дүйнөсүн чагылдырган Мугалим илимий педагогикалык журналы алгач жогорку окуу жайлардын көч башы болгон Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдында жарык көрүп, 2014-жылдын март айынан тартып массалык маалымат каражаттарын катарын толуктады. 2015-жылдын август айында ал Адилет министрлигинен кайрадан каттоодон өтүп, өз алдынча эркин басылмага айланды. Жаңыдан телчигип, бутуна тура баштаган агартуу журтчулугуна кеңешчи, коргоочу болчу журналдын негизги максаты өлкөбүздөгү 2200дөн ашык мектепте эмгектенип жаткан 75 миңдей мугалимге билим берүү жана илим тармагындагы жаңылыктарды, педагогиканын заманбап технологияларын, ата мекендик жана чет элдик алдыңкы мугалимдердин мектептердин чыгармачыл табылгаларын, улуттук нарк дөөлөттөрдү, маданий мурастарды пропагандалоо менен катар мамлекеттик билим берүү саясатын жолго салган мыйзамдар менен укуктук документтерди чагылдырууну көздөйт. Билим берүү чөйрөсүндө эмгеги сиңген улуу инсандардын, эл мугалимдеринин өрнөктүү өмүр жолун, ишмердүүлүгүн, ошондой эле педагогдор династиясы тууралуу кеңири маалыматтарды берип туруу дагы анын негизги милдеттеринин бири. Журналыбыздын ар бир санында мугалимдин баскан турганынан баштап, кийген кийимине, сүйлөгөн сөзүнө, үнүнө чейин кеңеш берип турууну да туура көрдүк. Ошентип маалымат каражаттары аркылуу аброю төмөндөп кеткен мугалимдер чөйрөсүнүн ар бир ишин, эмгегин даңазалап, бир кездеги жогорку тепкичте турган беделин ордуна коюуну чечтик. Эмне үчүн түстүү журналды чыгарууга бел байладык? Биринчиден, журнал бетине чыккан түстүү сүрөттөрдү мугалим сабакта пайдаланса болот. Окуучулардын кабыл алуусуна жакшы шарт түзүлөт. Маселен, өмүрү өрнөк инсандар рубрикасында республикадагы билим берүү системасына эмгеги сиңген эл мугалимдерин посттерге жайгаштыруу менен алардын колдорун койдуруп, каалоо тилегин кошо жаздырып калуудабыз. Анткени бул тарых. Посттерди мугалим сабакта плакат сыяктуу колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден, түстүү журналга суроо талап чоң. Дал ошондуктан журнал Кыргыз почтасынын ата мекендик жана чет элдик гезиттер менен журналдардын каталогуна киргизилди. Учурда журналдын нускасы улам барган сайын көбөйүп, жалпы 7 дубандын мугалимдерине жетип, канатын кеңири жайды. Мугалим журналында кесиптин туу чокусу, эң улуу, эң изги, эң жаркын мугалимдик өнөрдү даңазалаган макалалар, билим берүү системасынын жетишкендиктери, жаш муундарга таалим тарбия берүү тууралуу концепциялар, эң мыкты тажрыйбалар жана дасыккан адистердин кеңештери кеңири орун алып келет. Мугалим журналы чын дилинен мугалимдердин жан дүйнөсүн азыктандырып, аларга ак кызматын талыкпастан өтөй берүү милдетин мойнуна алат. Мугалим журналы билим берүүдөгү методикалык, дидактикалык иштелмелерди чагылдыруу менен гана чектелбестен, мугалимдер үчүн бир катар республикалык сынактарды мыкты деңгээлде уюштуруп келаткандыгы менен да өзгөчөлөнүп турат. Алардын катарында жылдын мыкты мугалими, жаңырсын мекен ырлары, жана да ар жылдын мыктыларын аныктоодо ар тармакта эмгектенген инсандардын мугалимдик бейнесин ачуу максатында устатка таазим, ошондой эле улут жүзүн аныктаган мугалим коомдун күзгүсү аталышындагы масштабтуу иш-чараларды атоого болот. Демек журнал мугалимге окуу каражаты гана болбостон, өзүн сыноонун, бийиктикке умтулуунун, чыгармачыл кесиптештер менен алака байланышта болуу, жигердүүлүгүн өстүрүүнүн булагы да болуп саналат. Билим берүү тармагында оң атаандаштыкты жаратып, анын негизинде мыкты мугалимдердин биргелешкен күчтүү армиясын түзүүнү көздөйт. Журналдын чакан эмгек жамааты ар бир санын чыгарууда бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштеп жатышкандыгын айтып коюу парыз. Агартуучулардын аруу дүйнөсүн чагылдырган Мугалим журналынын келечеги кең.
педагогдор коомчулугунун колдоосуна татыган эң мыкты басылма болоруна толук ишеним бар.